гости и студенты Орского государственного социального университета. Мы рады приветствовать вас на сегодняшнем фестивале МОЛ. Жана маданият жылына карата инженердик технологиялык факультетинин колдонго механика жана көркөмдөө болгонун технологиясы кафедрасынын мода 2017 жаз сапары аттуу сынагына кош келипсиздер. Андай эмесе кечен ачып берүү үчүн биринчи проректор Кулназаров Арстанбек Карамырзаевичке берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары. Мына университетте ар кандай иш-чаралардын бири катарында университеттин эң чоң факультети болгон инженерлик технологиялык факультетинин колдонма механика кафедрасы уюштурган ушул жаз жаңырыгы деген атайын мода көргөзмөсү бүгүн бизде болуп атат. Бұл болса быйылкы жылдагы адеп, тарбия жана маданият жылына арналган иш-чаралардын бирөөсү. Эми факультетте бул иш-чаралар ар дайым өткөрүлүп келген, жылда өткөрүлөт, эң жогорку деңгээлде өткөрүлүп, бир эле биздин университетте эмес, бир эле Ош шаарында эмес, Кыргызстанга белгилүү модельдерибиз бар. Ошол мезгилде биздин ушул модельдер жөнүндө информация алыскы чет өлкөлөрдө дагы информация бар экенин биз билебиз. Анан бул жерде студенттер отурат, атайын өздөрүнүн көргөзмөлөрүн алып келгени, көргөзгөнү. Ошон үчүн ишиңерге ийгилик. Эта коллекция состоит из зеленых салатных цветов, символизирующих приход весны. Beyber, коллекцияның автору Бариш Кызыл Татырыбы, Тиелко 16 тайпасының стенді. Бұл коллекция үйде қолданылушы қағаздардан тоқылып, формалары шығарылып жасалған еңбек. Коллекцияның аталышы Paper. Коллекцияның автору Бариш Кызыл Татырыбы. Тиелко 16 тайпасының стенді. Бұл коллекция үйде қолданылушы қағаздардан тоқылып, формалары шығарылып жасалған.
является главным. Коллективная работа группы ИЗ-16. Название коллекции «Негатив». Работа группы ИКТ-16. Название коллекции «Негатив». Состояние внутреннего покоя, спокойность, слияние ярких, темных оттенков. Вот что является главным. Коллекция называется «День и ночь». Автор коллекции Асматей Садерник, студентка группы ИКТ-16. В основном эта коллекция состоит из объединения разных цветов, влияния разных цветов. Коллекция называется «День и ночь». Автор коллекции Асматей Садерник, студентка группы ИКТ-16. Коллекция «День и ночь». Автор коллекции Асматей Садерник. Коллекцияның аталышы Билайн. Коллекцияның авторы Ахмедова Зелгүл. ИКТ-16 тайпасының студенті.
Ахмедова Зрегül, İKATO 16 tayfasının süresi. Kolleksiyanın atılışı Kilimanjaro. Kolleksiyanın avtorları Asılbek kızı Ayday, Yusupova Şairgül, Halban kızı Nargiza, İKATO 16 tayfasının setleri. Bu kolleksiya her türlü üstü paketlersi örüp biriktirip ve yasalar emek. Kolleksiyanın atılışı Kilimanjaro. Kolleksiyanın avtorları Asılbek kızı Ayday, Yusupova Şairgül, Halban kızı Nargiza, İKATO 16 tayfasının setleri. Kolleksiyanın atılışı Kilimanjaro. Kolleksiyanın avtorları Asılbek kızı Ayday, Yusupova Şairgül, Halban kızı Nargiza, İKATO 16 tayfasının setleri. Коллективная работа студентов группы ИКТ-16. Название коллекции «Чумачечный». Перед вами коллективная работа студентов группы ИКТ-16. Название коллекции «Чумачечный». Baby, I'm lost all alone in my paradise. I wish you were here right by my side. I feel my body shaking to the groove. Коллективная работа студентов группы ИКТ-16. Название коллекции «Чумачечный». Baby, I want more. Can you hear me knocking at your Коллективная работа студентов группы ИКТ-16. Название коллекции «Чумачечная». Kolleksiyanın atılışı Rafaello. Kolleksiyanın avtorları Raeva Kanikey, Nuralı kızı Asipa, Asatilayeva Malika. İKATO 14 grupasının setleri. Kalitman portalından yasalып, Mehmet Ravuşlularымен қолдалған коллекция назарыңыздарда.
коллекцияның авторлары Раева Ханикей, Нұралы қызы Азипа, Асатилаева Малика. Икаты 14 тайпасының стендері. Коллекцияның аталышы Рафаэлло. Коллекцияның авторлары Раева Ханикей, Нұралы қызы Азипа, Асатилаева Малика. Икаты 14 группасының стендері. Коллекция называется Flowers. Авторы коллекции Чубак кызы Альбина, Аскарбек кызы Гульсина, Умарбек кызы Чинара. Студенты группы ИКТ-16. В основном эта коллекция состоит из объединения разных конкретных восприятий разных языков. Коллекция называется Flowers. Авторы коллекции Чубак кызы Альбина, Аскарбек кызы Гульсина и Умарбек кызы Чинара. Студенты группы ИКТ-16. Перед вами коллекция Flowers. Авторы коллекции Чубак кызы Альбина, Аскарбек кызы Гульсина и Умарбек кызы Чинара. Студенты группы ИКТ-16. Аққуға құшым салсам азабын тартып жүргізумен ашығын болып алсам азабын тартып жүргізумен асылын болып алсам Аққуға құшым салсам өзің ұзуға Өзіңі тағдыр бұйырса мен өліш болып алсам Өзіңі тағдыр бұйырса мен өліш болып алсам Жақсы тілде үні бар, жаман тілде үні бар, аққалпа Икаты 13 тайпасының
студенти. Классика стиліндегі орыске киілүүчү этникалык элементтер кошулган жаңы үлгүдөгү жакеттер. Мында кыргыздын курак элементи кристалл формасында кийимге калыштырылган жана конструкциялык өзгөчөлүгү менен бычылган дененин формасы кайталанган силуэттеги коллекция. Коллекциянын аталышы Кристалл. Коллекциянын автору Адылбек кызы Айсалгын. 213 тайпанын студенти. Коллекциянын аталышы Кристалл. Коллекциянын автору Адылбек кызы Айсалгын. 213 тайпасынын студенти. Следующая коллекция «Городская суета». Авторы данной работы Кенешева Ханзада и Назарбек Кузы Аплай. Члены группы ТИЛ-15. Коллекция «Городская суета». Авторы данной работы Кенешева Ханзада и Назарбек Кузы Аплай. Студенты группы ТИЛ-15. Коллекция «Городская суета». Авторы данной работы Кенешева Ханзада и Назарбек Кузы Аплай. Студенты группы ТИЛ-15. Коллекция «Городская суета». Авторы данной работы Кенешева Ханзада и Назарбек Кузы Аплай. Студенты группы ТИЛ-15. Коллекциянын аталышы Мурат. Коллекциянын авторлору ТИЛ-14 тайпасы. Бул коллекция ТИЛ-14 тайпасынын коллективдүү иши. Бул коллекция ата-бабалардан калган курак методунан тигилген күзгү жазгы мезгилдерде кийилүүчү кийим. Коллекциянын аталышы Мурат. Коллекциянын авторлору ТИЛ-14 тайпасы. Коллекциянын аталышы Мурат. Коллекциянын авторлору ТИЛ-14 тайпасынын студенттери.
Название коллекции «Оксфорд». Авторы этой коллекции Раева Ханыкей, Нуралы кызы Асипа и Асатилаева Малика, студенты группы ИКТ-14. Пончо – это универсальная одежда для всех случаев жизни. Этот необходимый предмет каждого женского гардероба прекрасно справляется с основной задачей скрыть видимые недостатки фигуры. Название коллекции «Оксфорд». Авторы этой коллекции Раева Ханыкей, Нуралы кызы Асипа и Асатилаева Малика, студенты группы ИКТ-14. Перед вами коллекция «Оксфорд». Авторы этой коллекции Раева Ханыкей, Нуралы кызы Асипа и Асатилаева Малика, студенты группы ИКТ-14. Коллекцияның авторы Султанали кызы Феруза. ИКТ-215 тайпасының студенттері. Бұл коллекция күнүмдүк турмушта бийликке кайлаштырылып, геометриялык фигураларды колдонуп, өзгөчө формада, стилде жаратылган эмгек. Коллекцияның аталышы конструктивизм. Коллекцияның авторы Султанали кызы Феруза. ИКТ-215 тайпасының студенти. Коллекцияның аталышы конструктивизм. Коллекцияның авторы Султанали кызы Феруза. ИКТ-215 тайпасының студенти. Автор этой очаровательной коллекции Арапулова Айдери, студентка группы ИКТ-14. При создании коллекции дизайнер черпал вдохновение от цветка матиола, что в переводе как ночная дьявол, спускающаяся цветы на черной ткани. Они несут в себе какую-то магию и таинственность. Автор коллекции матиола Арапулова Айдери, студентка группы ИКТ-14. Коллекция матиола. Автор очаровательной коллекции Арапулова Айдери, студентка группы ИКТ-14.
студенты группы ИКТ-12, Абдурасул кызы Калбы, Айбаева Айгузель, Бердали кызы Айсана и Нубек кызы Чумаида. Женственность, грациозность, желание подчеркнуть прекрасный вкус. Именно с такой идеей создавались эти красивые образы, включающие в себя повседневные, вечерние, удобные и универсальные комфортные качества. Перед вами коллекция Муслима Лук. Авторы этой коллекции – студенты группы ИКТ-12. Абдурасул кызы Калбы, Айтбаева Айгузель, Эрдали кызы Айсана, Нурбек кызы Чумаида и Темирбаева Майсула. Айбаева Айгузель, Бердали кызы Айсана, Нурбек кызы Чумаида и Темирбаева Майсула. Название коллекции «Фламинго». Авторы коллекции Рустек кызы Тахмина, Джеймшбек кызы Фатима, Асылбек кызы Айбери. Студенты группы ИКТ-15. Нежность, женственность и элегантность. Такой вкус цветов. Каждая модель – это воплощение элегантности. Стремление к совершенству и желание показать всю силу женской красоты. Название коллекции «Фламинго». Авторы коллекции Дурсбек кызы Тахмина, Джеймшбек кызы Фатима, Асылбек кызы Айдери. Студенты группы ИКТ-15. Нежность, женственность и элегантность. Тонкий вкус цветов. Название коллекции «Фламинго». Авторы коллекции Дурсбек кызы Тахмина, Джеймшбек кызы Фатима, Асылбек кызы Айдери. Студенты группы ИКТ-15. Прошу обратить ваше внимание на коллекцию «Модный век». Коллективная работа студентов группы ИКТ-16. При создании коллекции студенты черпали вдохновение от геометрических фигур, используя необычный крой и игру со цветами. Студенты хотели показать, что и в будни можно одеваться не только удобно, но и модно и стильно. Перед вами коллекция «Модный век». Коллективная работа студентов группы ИКТ-16.
директор. Коллективная работа студентов группы ИКТ-16. Kolleksiyanın avtorları Tiyeko Ortak Tayfası. Bu kolleksiya şırılıp dayanılan günümlük taşırlık giyilücü çapan. Kolleksiyanın avtorları Tiyeko Ortak Tayfası. Мусульманская одежда не только скромность сокрытия одежды, но и красота в национальном колорите. Название коллекции «Весенний дождь». Автор коллекции Талайбек Кызы Алиев, студентка группы ИКТ-12.
Арсений Дож. Автор коллекции студентка группы ИКТ-12 Николайбек Сатанина. Предстоит коллекция «Этнопрогулка». Авторы этой коллекции Наталья Махбуза и Николай Косыцюка. Студенты группы ИКТ-12. Современная мода вдохнула новую жизнь в древние костюмы своих предков, превратив их в современные этноколлекции. Перед вами предстоит коллекция «Этнопрогулка». Авторы этой коллекции Наталья Махбуза и Николай Косыцюка. Студенты группы ИКТ-12. Перед вами предстоит коллекция «Этнопрогулка». Авторы этой коллекции Бурдалиева Махбуза и Николай Косыцюка. Студенты группы ИКТ-12. Коллекцияның аталышы «Таңғы шөлдірім». Авторы Сұлтанәлі қызы Феруза. ИКТ-13 тайпасының студенті. Бұл коллекция азыркы саркес жапандарды өзгөчөлөктүк шырыгын курак технологиясы менен жана тынчоктор менен кабылдап иштелип чыккан эмгек. Коллекцияның аталышы «Таңғы шөлдірім». Коллекцияның авторы Сұлтанәлі қызы Феруза. ИКТ-13 тайпасының студенті. Коллекцияның аталышы «Таңғы шөлдірім». Авторы Сұлтанәлі қызы Феруза. ИКТ-13 тайпасының студенті. Бүгінгі жюридің председателі болып төрайымы Тамара Тұрсынбаевна ежеке Ош буының профессоры Қырғыз Республикасының искусствосына еңбек сіңірген ишмер, анан кейін президенттің кеңесшісі. Бұл ежеке біздің төрайымы. Мен аябай даражам бийик көтөрүлгөн болгону эң негизгиси ушул күчтүү тыңызды Ош шаарыңыздын элиңизде. Ошон үчүн аны канча жылдан бери 12 жыл болуп атат. Маданият, маалымат жана туризм министринин кеңешчиси президенттин Алсултан Акимчараев. Саламатсыздарбы? Биринчиден ушундай сонун касиеттүү күнүңүздөр менен урматтуу жамаат, замандаштар, биздин урматтаган коллегалар, биздин сүйгөн ушул эстафетаны биз бере турган жаштар. Мынакей бүгүн ушул залда кандай сонун атмосфера. Жаз болсо ушул жаштардан билинет экен. Жаз келгенде ушул башкача шаардын көркү ачылат экен. Себеби биздин жаштарыбыз
Окмуштуудай таланттуу, укмуштуудай чырайлуу, алдыга умтулган силерсиңер. Ошол үчүн биринчиден силерге таасим. Силерди окуткан окутуучулар ушул жерде канча жашынакай ага эжекелер турат. Сиздерге таасим. Анан ушул жерге келип, мындай кайдыгерлик менен көз караш менен аркада турбай, күйүп жанып, ушул жерге келген ушул биздин профессионал дизайнер сүрөтчүлөрүбүзгө таасим. Мынакей жаз башталды, анан оюндолуу ошту майрамга даярдык башталды. Себеби бул жылда айтып атасыз, маданияттын жылы дагы эле уланып атат. Космологдор айтып атат, азыр ушул адамзатка бир чоң шанс берилип атат. 10 кылымга биоэнергетика уже ачылып койду дейт. Биоэнергетика дегенде бул маданияттын, сулуулуктун энергиясы иштей турган кылымдар келип атат. Ошол үчүн ошого даяр болууга дейт. Адамзатты алдыга экономика эмес, юриспруденция эмес, именно ушул сулуулук, маданият баштайт экен. Ошол үчүн илгертен бери эле сулуулук ушул ааламды сактайт экен деген бекеринен айтылган экен бул сөз. Мынакей бүгүн да ажарыбыз ачылып, кандай сонун ушундай кереметтүү бир маанайда баарыбыз отурдук. Себеби ушул жаштардын талантына биз кубанабыз, биз ишенебиз, биз сыймыктанабыз. Ошол үчүн бул конкурста, конкурста эми ар түрдүү болушу мүмкүн. Жаш кезинде ушунчалык баарына башкача карайт экенсиң, ичине баам төмөн болуп кетсе ошого кайгырасың, ошого көз тамчың көйүлүп кетет экен, жүрөгүң эзилип кетет экен. Мен акыркы 5 күндө ушундай иштесем, анан кийин менин эмгегим бааланбай калдыбы деп. Бул эми жаштык. Анан кийин бул чарапачылык чөйрөдө ушундай экен. Биз мындай айта албайт экенбиз. Кудайдын ааламында баардык эле гүлдөр бир эле мындай көрүнөт экенде, баардыгы чырайлуу экен. Ошол үчүн биз айта албайт экенбиз. Ай, кызыл гүл, сен аябай сонусуң. Көк гүл, сен түзүксүң. Сары гүл, сен ачылбай эле койгонсуң, сен бүгүнкү күндө чырайлуу эмессиң деп. Гүлдөр баары сулуу, баары керек. Ошол үчүн мен ойлойм, ушул конкурска бүгүн аттанып, үчүн жыйнап, дараметин чоңултуп келген ушул катышкан ар бир инсанга чоң рахмат айтабыз. Анан бизде кубанып атканыбыз ушул жаштар иштеп атат. Анан көп ушул тажрыйбасын берген ага эжекелерге рахмат. Анан дагы айткым келет да, ушул СССРден бери атага чыккан ушул Грация деген ушул сонун жашынакай бир силердин табылыңар бар. Ошол бүгүнкү күндө аябай сонун кетип атат. Бул жылы Ордолуу Ошто көп маданияттын жашынакай программалар болот. Мен ойлойм, бир 60% уже Өзбек университети даяр экен. Себеби Грация бар, ушул кыздардын, балдардын бүгүнкү жашынакай жумуштары бар. Эми кичинекей аракет кылсаңар, ошондон кийин спокойно катыша берсеңер болот. Анан көзүндө да Золотая долина деген эл аралык фестивалыбыз бар. Иши кылып, бизге аябай иш көп. Алдыга жылай берелик, баарыбыз бирге жаштар, мына биринчи чоң муундагы тажрыйбалуу профессионалдар. Биз баарыбыздын жумушубуз бир. Ушул Түштүк Кыргызстандагы Ордолуу Ошубуз борбор катары дагы даңазасы чыксын. Ушул борбор деген аты ар дайым жаркырап тура берсин. Ошон үчүн мен ийгилик каалайм. Рахмат. Урматтуу студенттер, бүгүнкү ишин көрсөткөн айрыкча бүгүн өздөрүн көрсөткөн студенттер, мына ушул жерде турган биздин профессионал эжекелерибиз азыркы күндө биздин шаарыбыздагы көрүнүктүү университеттерде, көрүнүктүү ишканалардын жетекчилери турат. Университеттердин өзүнчө бир представительдери турат. Азыр ар бири өздөрүн тааныштырып, сиздерге өздөрүнүн ишканасы жөнүндө бир аз да болсо түшүнүп берип кетсин. Сатыбалдиева Чыныхан Топшыбаевна,
мен этнографмын, артистиги боюнча тарыхчы, бирок ошол тарыхтын этнография бөлүгү боюнча кандидат диссертация жактагам. Менин баягы изилдөө багытым этностиль, то есть оймой чимелер, кыргыздардын оймой чимелеринин семантикасы. Анан бул жердеги азыр көргөн өзүм ушундай кубанды, жана дилим аңарды дегендей, себеби жаздын мынол шарапаты менен жаздын шаңы менен далып келген мынол биздин этностилдеги бул жерде авангард жана ошол новый взгляд ушул баардыгы коошуп турат да ушул жагдайгачы. Анан азыркы студенттердин ушунчалык баягы илхамы келгенин байкап турам да. Бул келечектеги профессионалдарыбыз, биздин келечектеги стилисттерибиз, келечектеги мына дүйнөнү кооз кылуучу жаратмандарыбыз мына ушулар болуп саналат. Мына биздин келечегибиз жаштар, эжеке туура айтты. Силер биздин келечегибизсиңер. Силердин колуңарда биздин келечек. Кыргызстандын да келечеги силердин колуңарда да. Азаматсыңар деп айткым келип атат. Мен күтпөгөм. Ушунчалык сонун серьезный коллекция чыгыптыр. Особенно мына этностилдеги баягы стиль тандоо жана качество пройды жития и общей композициясынын аябай сонун тандап алгансыңар. Рахмат силерге. И колористика бул жерде сонун кеткен да, баягы взаимогармония кетип атат. Ошол жетекчилерине рахмат, факультеттин жетекчилигине, ушулардын коллективине, группаларга, кураторлорго, азаматсыздар, рахмат сиздерге. Ушундай саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, мен атым Акманай Сулейманова. Мен мода жана дизайн студиясынын баш катардуу студиясынын жетекчиси болом. Биздин ишкана Ошардын ортосунда центрине Араванский жайгашкан. Курманжандатка 256 адресинде. Мен бул показ жөнүндө өзүм оюмду айтып кетсем, бул показдагы анча-мунча коллекциялар кече жакында өткөн международный уровеньдеги коллекцияга катышкан коллекцияларда болду. Бул дегеним молодцы, кыздар ушундай деңгээлге көтөрүлүп, мен ойлойм мындан ары дагы андан да чоң показдарга катышып, ошол менен бирге бул кыздарга ийгиликтерди дальнейшем калып кетмекчимин. Эсине салмасыңар, аны майрамдар менен бүгүн чоң майрам экен, мен беле келип алдым. Чоң гүлдөрдүн арасынан жашайм. Анан кесип болуп туруп, мен коюп алган. Мен атым Бакыт Турмакиев, көркөм галерея салтанат директору. Ошо бизде көп директор. Помощник директора, содиректор, технический директор, генеральный директор, им баш болсо ошол директор боло берет. Ошон үчүн бизде жасаган менен багытыбыз бир да. Анткени бизде көркөм галерея көркөм искусствонун бир багыты боюнча иштейбиз да. Мисалы сиз баардык көркөм кол өнөр чыкпайчу да, анан кийин башкасы. Бизде баардыгы бар, живопись бар, графика, скульптура, архитектура, анан кийин прикладное искусство. Ошон үчүн мен аябай таңкалдым. Бизде ошондой орнаменттер бар, ошолор менен бирок жасаган көрүп студенттер үчүн бул өтө күчтүү нерсе. Мен биринчи көрүп таң калдым да. Ошон үчүн эмне дейм? Жанагы деңгээл жакшы экен, башка жерлерде көп көрөм, наче айтканда. Деңгээл жакшы экен, кыздарга, алардын жетекчилерине ийгилик каалайм. Рахмат агай. Демек, ИКТ группалары кайсы жерге практика өтүүнү билип алдыңар. Жана практика жөнүндө бизге көп келет, Ошмодан келет, алардын ичинде филфак, инфактан практика өткөн да. Анткени этнога кирип кетиш, анан колдошуу болгон эле кийин. Алар биринчи келип сүрөт жөнүндө түшүнүп алыш керек. Анын ичинен жанр жөнүндө түшүнүп алыш керек. Бүт багыттар жөнүндө бизге келип, мисалы группалар бир 10-15 келгенде 5-10 айтып беребиз, алар карап кетишет. Турган жерибиз эмеде. Жанагы филармониянын маңдайында Акборот деген театр бар.
Ошода салтанат деген галереяда жазып турат. Ичинен кийсеңер ошол жерде. Ошон үчүн кеп проблема эмес. Келе бергиле. Группаңарды жөнөтүп, десеңер биз айтып беребиз билгениңизди. Çok rahmat. Bizden balonlarda iyi jollup, adreslerdi alıp, telefonlarda alsanızlar bolot. Hazır bolsa, benim janımda turgan Ejike, Gülçikra Ejike. Bu Ejike bizge jaş, muğalim bolup, okunu janında tutup kelgende kelip, uşul jerde moda, uşul sizler uyuşturatkan moda bayramın başlanan alğaçkı Ejekelerden biri. Bu Ejike'nin yaratkan işleri, bu Ejike'nin kılgan jumuşu, bizden uşul artistliktің өркішіне аябай чоң салым қошқан. Жана ушул жерде ушунчалык жакшы иштеп, анан кийин өзү азыр жеке ишкер болуп иштеп, ушул Эжекенин оюн бул койсок. Спасибо большое за прекрасные слова. Я очень рада вообще, что вы сегодня меня пригласили, потому что все-таки это моя юность, это мои зрелые года, когда я пришла на работу. Я точно так же, как эти студенты, начинала с показов моделей, у меня была ведущей, да, я сейчас сидела, вспоминала свои работы. Сейчас я очень рада тому, что вы меня пригласили в качестве жюри. Работы мне сегодня очень понравились, потому что я смотрю, что студенты, они не стоят на месте, они все развиваются. И что интересно, что развиваются в много времени, потому что это все сейчас актуально, и достигнуто никогда сейчас не утихал, он наоборот сейчас набирает все свои позитивные стороны. После того, как вот я после декретного отпуска я не стала выходить на работу, я переехала в Россию, в Санкт-Петербург. И сейчас у меня идут частные коллекции в Санкт-Петербурге, в Ташкенте, в Бишкеке и здесь. Да, частные на международных коллекциях. И я хочу сказать, что какие коллекции бы ни были, то, что они здесь проходят или в России проходят, они все одинаковые. Это просто зависит от самого студента, насколько он хорошо учится, насколько он хорошо владеет своей профессией, понимаете? И мы ничем не хуже, потому что все те же предметы, все те же теории, законы, они везде одинаковые. Это все зависит от самого студента. Вот если вы будете глубоко изучать свою профессию и вечно ковыряться в нем, то вы найдете свой идеал. И я хочу, чтобы каждый из вас стремился к своей цели, и вы всегда этого добьетесь. И мне кажется, что сегодняшний конкурс мне понравился. Особенно работа Грации, это вообще. Я думала, что Грация как-то чуть-чуть, может быть, затихла, нет. Она, оказывается, очень даже хорошо набирает обороты, мне очень понравилось. Тем более, недавно была выставка, вот у нас в Кыргызском драмтеатре проходила, я тоже там участвовала. И работы вот эти вот, я видела там, я была очень рада тому, что мой университет участвует в таких вот международных выставках и показах. Очень рада. Спасибо вам большое всем, мои преподаватели, мои студенты, всем вам большое спасибо. Вам тоже большое спасибо. Эми билдирген азыр баары эле окууну бүткөндөр эле Россияга жөнөп калат, а? Россияга жөнөгөндөр Гүлчикра Эжекенин данныйларын алып калган. Ошол жакта бардыгына жардам берем деп атат. Түшүндүңөрбү? Эми мен өзүмдүн оюмду айта турган болсом, бүгүнкү майрам жаздын майрамы болду. Жаз келип аткан, жалбыр жакка тийип аткан күн жаркырап ачылгандай болду. Чоң рахмат. Чыгармачылыгыңар өсө берсин. Ушул жерде туруп айткандардын баардыгынын кабылдоолору силерге түздөн-түз кабыл болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, урматтуу ага эжекелер. Мына бүгүн абдан жакшы күндө баарыбыз чогулуп бир сынакты көрдүк. Мен биринчи кезекте мына келген конокторду ректорубуз Райымбаев Чаткалбай Керейбаевич атынан чын жүрөктөн силерге ыраазычылык билдирип коет. Мына тамыр эже баштаган шаарыбыздагы көрүнүктүү инсандар келип отурат. Сиздерге чоң ыраазычылык. Анан сынакты көрүп отуруп мен мындай бир ойго келип отурам. Адамда мүмкүнчүлүк чексиз деген сөз бар да. Эбин тапса, карды күйгүзсө болот деп коет. Мына өзүңүздөр көрүп отуруңуздар, биздин студенттер бүгүн кагаздардын эбин таап, флёмкалардын эбин таап, абдан сонун чыгармачылык менен, терең ойлуулук менен бүгүн бир сонун буюмдарды жасаптыр.
биздин уучубуз кур эмескен Грача илимий борборубуз дагы иштеп аптыр, ушундай кыздар даярдап аптыр. Албетте мен бүгүн ушул инженер технология факультетинин деканы Гүлзат Кочкорбаевнага, Чолпон эжекеге, мына чыгармачылыкта иштеп аткан жаш дизайнер эжекелерибизге терең ыраазычылык билдирем. Себеби биздин окуу жайды ушул факультеттин ушундай өнөрлүү эжекелери, өнөрлүү кыздары баардык ушул шаар деңгээлинде, область деңгээлинде, Кыргызстан деңгээлинде таанытып атат. Сиздерге дагы чыгармачылык ийгилик, ушу ишиңиздерде ийгилик болсун. Анан албетте сынак болгондон кийин жеңүүчү болот. Жеңген кыздарыбызга бүгүн дагы келечекте баардык нерсе биринчиден башталат да, бүгүн айрым кыздарыбыз биринчи жолу ушул биздин куттуу сахнада өзүнүн өнөрлөрүн көрсөттү. Албетте булар дагы шаардык, областтык, республикалык деңгээлдерден кийин Замира Молдошева эжекебизге окшогон бир таанымал инсандар болуп жетилет деп ойлойм. Сиздерге дагы мына катышуучулар терең ийгилик. Рахмат. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Өлкө сулуулук майрамынын катышуучулары, бүгүн биздин окуу жайдарыбыз өзгөчө чоң, шан-шөкөттүү сулуулук майрамына биз саякат жасап десек жаңылышпайбыз. Анткени бүгүнкү майрамдын уюштуруучулары биздин окуу жайыбыздын инженердик технология факультетинин жалпы жамааты, мында окуган студент кыздар өз өнөрлөрүн тартуулап, сахнада мына калыстан тобунан сындан өттү. Кудай буюрса жеңүүчүлөр алдыда сыйлык алганы жакшы мезгилдер күтүп турат. Ушул убакыттан пайдаланып, университет Бириккен профсоюз комитетинин атынан эң оңолу бүгүнкү кечеге, бүгүнкү сулуулук кечесине өзүнүн калыс баасын алтындай болгон убактысын аябай келип, биздин сахнабызды толтуруп турган ушул көрүнүктүү мыкты дизайнерлерге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, Алла Таала бекем денсаулык берсин, узун өмүр берсин, чыгармачылык ийгилик болсун. Ушул урларга боюнча коюңуздар. Кош келиңиздер. Кеченин жүрүшү боюнча албетте бүгүнкү тематика өзү айтып турат. Жаз жаңырыгы, биздин жаш дизайнерлер, биздин мыкты студенттер жазга бир жаңылык жасап, ошол жерде кыялдары менен эмгек, анан убакытты канчалаган айлап түндөп кетирип, бүгүн эмгектерин мына жалпы көрөрмандарга, сулуу көрөрмандардан тартуулады. Кудай буюрса азыр жыйынтыкта айтат, ага чейин бизге берилген мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул профсоюз комитети дагы факультеттин деканаттын билдирүүсүн четке какпай, бир аз ушул акчалай колдоо алып келген, сиздердин уруксатыңыздар менен ушул сыйлык ээлерине тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Андан кийин байгелүү орундарды биздин калыстар тобунун курамы, төрайымдар, мүчөлөрү кошо тапшырышат. Анда мыкты жаш дизайнер наамы менен бүгүнкү кароо сынакка активдүү катышкан Муслималук Айтбаева Айгүзелге тапшырылат. Диплом жана 500 сом акчалай сыйлык Бириккен профсоюз комитетинин намынан. Көрүүчүлөрдүн сыймыгына ээ болгон коллекция наамы Мурас коллекциялар топтому экен. Автор жүрүп койсоңуз, Мурас. Коллекция Мурас. Диплом 500 сом акчалай сыйлык. Жана мыкты Малике Чистан наамы Эльвира Бөжөева кызыбызга тапшырылат. Рахмат, бар болуңуздар. Калыстан тобу. Бариш кызы, Баришалы кызыктар түбүгү активдүү катышкандыгы үчүн деген номинацияда 300 сом сыйланат.
Эдмонды Матикейщица, Эрматова Улкас. Поздравляем! Молодец, я рада за тебя, что ты сегодня показала очень неплохо, даже вышла на сцену. Поздравляю. Üçüncü orunda Oxford kolleksiyası verildi. Oxford kolleksiyası. Caz canlıları sınavının ikinci ordu iyiligindigi üçün Tangış Üydürüm kolleksiyası diplom menen sıylanadi. Jana 700 so'm Aqto'ga sıylan. Caz жанры сынабының birinchi орынды иеленгендігі үшін этнопрогулка. Birinchi орын 1200 сом ақшасымен. Konkursdan sırtkardı, işxanalardın, jana kelgen konoktordun özlörünce belekleri var. Oşonda aytıp koyup azыр söz kamara kesidi. Nalemi жүйін төрайымы қатарын мен ұшыра заводым, бұл жерде бізге шақырыптыр. Кейін бір-бірізді шақырды білесіз, сиеті білесіз. Ошончо мен ойлаймын, жүйінің решениесі тура еді. Бұл жерде әрбіріміз независимо, ешкімді қарағайлы бағ қойып өттік. Анан ошонун суммасын негизинде жыйынтык чыгып атат. Эми эң акыркы бир аз силерге ойлондуруп айтайын, гран-при ким татыктуу? Ким калды эле? Өзүңөр айта аласыңарбы? Бар эле, действительно бар эле. Бирок бул эми конкурс экенде. Это Фортуна, госпожа Удача, Гинге. Ушул гран-прини мен аябай мындай толкундануу, сыймыктануу менен ушул кыздын атын айткым келип атат. Кырчын деген коллекция. Sevgi ilgili kalırsa net bir festivalden çıkarttı böyle. Grant'ı verdik. Emin, Eceger'in özünün jeke berip turgan sыйлыгы бар экен. Qancha jil ушул университет болсо, ошонун жашмакай тарыхында өзүнүн чоң салымын кошкон бул Грация деп айтабыз. Эссе мезгилинде эле даңкы чыккан эссер боюнча ошончо менен ушул иштеген биздин эжекелерге таазим менен ушул кичинекей болсо да ушул сүрүнгөр ушуну берип коеюнчу. Грация, кыздар келгичи, чолпон эжекеби? Зарипа
Amalay. Көп жылдар өздерінің еңбегін улантып келіп жатқан бүгінгі біздің жастарға сіздерге тағзым ұшын. Рахмат, жақсы барыңыздар. Дождь, сильный дождь. Рахмат еткен. Екінші номинат. Қырчын деген. Қырчын. Авторы Қырчын. Гүлзада. Езекең аябай жабысынап, бұл екені. Андан сұқтады. Мавлюда, келіңіз. Мавлюда езеке. Күтуге, қанжақ барыға. Қарақол Айбери. Матиало дейді. Айбери. Қарақол Айбери. Жоқ бұл? Қарақол Айберге бен қосынар. Андан кейін Билай. Ахмедова Зирекулли. Ахмедова Зирекулли. Билай. Sizin artık olsun. Kilimanjaro. Yukarıda 16 tayfası. Ana, Dağıstan'a. Sizin artık olsun. Buyurun alalım kızım. Ejeklerine çok rahmat. Mavlud ejeklerine çok rahmat. Sizge de çok rahmat. Herkes gelip bizden şunday жақсы неме сағымымыз oldu. Bundan da çok sponsor болып шығарып қалайыз. Студенттер үшін. Активтүү қатысқандығы үшін. Активтүү қатысқандығы үшін Flores номинациясы. Flores номинациясы. Активтүү қатысқандығы үшін Билайн коллекциясы. Бүгінгі конкурсқа активтүү қатысқандығы үшін Пеппи номинациясындағы коллекция. Пеппи дейді. Авангард. Шыға қорқыт жөңір шығып. Пайпер коллекциясы. Айбери, Айбери. Матиала. Активтүү қатысқандығы үшін Матиала номинациясындағы активтүү қатысқандығы үшін Фламинго номинациясы. Фламинго. Конкурсқа активтүү қатысқаны үшін модный вектор номинациясы. Конкурсқа активтүү қатысқаны үшін Рафаэлла номинациясындағы коллекция. Бүгінгі конкурсқа активтүү қатысқаны үшін городская суета номинациясындағы коллекция. Бүгінгі конкурсқа активтүү қатысқаны үшін қыз сайқал номинациясындағы коллекция. Бүгінгі конкурсқа активтүү қатысқаны үшін фристайл МКТ 13 тайпасы. МКТ 13 тайпасы.
бүгүнкү иш-чаранын деңгээли өтө бийик өтү деп ойлойм. Себеби мен ушул студент кыздардын арасында ушунчалык күчтүү дизайнерлер бар экен деп ойлогон эмесмин буга чейинчи. Бул коллекцияны көрсөткөн дизайнерлердин арасында эл аралык деңгээлде көргөзмөлөрдө катышкан дизайнерлер дагы болду. Ошол коллекция биринчи орунду алды. Бүгүн мен буга аябай сүйүнүп, кубанып турам. Ушул келечекте кичинекей кезинде дизайнер болууну ушундай ниет кылып келгем. Ошол ниетимдин аркасынан аракет кылып үйдөгүлөр тарыхка тапшырасың десе да болбой мен ушул дизайнер болом деп жатып, мына максатыма жеттим бүгүн. Бул кароо сынагыбыз негизги максаты биздин ушул колдонмо механика жана көркөм долбоорлоо технологиясы кафедрасындагы окуп жаткан ушул дизайн адистигинде окуп жаткан студенттерибиздин ушул сабак окуп жаткан сабактардын жыйындысы катары өздөрүнүн чыгармачылыктарын ушул сахнага алып чыгып көргөзүшөт. Bunday көргөзмөлөр салт болуп калган, жыл сайын өтүп келүүдө. Студенттер биринчи курска келгенде алар бир дагы тигүүнү билбесе, биринчи курстан баштап эле алар ушул өнөрчүлүктү үйрөнүп, ушу кыргыз элинин этно жалпы эле ушул дизайн боюнча ушул өздөрүнүн чыгармачылыгы менен ушул көргөзмөгө катышып келишет. Студенттерибиз активдүү катышат дайыма. Бул кароо сынагыбыздын негизги максатын айтып өттүм. Ушул негизи булардын ушундай сабактары бар. Кийимдин конструкциясы, технологиясы, кийимдин стили ошолор боюнча теориялык жактан окуп туруп, андан кийин ошол теориясын бышыкташ үчүн ошолорду практика жүзүндө ишке ашырып, бул жерде көргөзмөгө алып чыгышат. Ошонун негизинде ушул жерде биз аларды калыстар тобун чакырып, эл аралык калыстар тобун, шаардагы бүт ушул дизайнерлерди чакырып, булардын окуп жаткан деңгээлин аныктайбыз. Аныктап, ушундай гран-при биринчи орун, экинчи, үчүнчү орун кылып, аныкталып, буларга стимул жаратыш үчүн ушул нерселер дайыма өткөрүлүп келинет жыл сайын.